Күздө шайлоо эмне үчүн Райым Матраимовдон баары коркуп атышат. Бийликке Райымбек Матраимов душман эмес, бирок ал айрым көркөө саясатчыларга орунсуз оппоненттердин чекесинен чыккан чыйкан болушу мүмкүн. Бул жагын реалдуу турмуш көрсөтөт. Акыйкатсыз суралып чыккандан бери бир да ооз сөз айта элек эч кимге. Эмнегедир баары күздөгү шайлоодон айбыгышып, Райым мырзадан коркуп атышканы таң калтырды. Биздин маалымат боюнча ал саясатка активдүү аралашпайт, бирок бир убакта агыйыны катарында дос жоролорду парламенттик шайлоого катышып, Кыргызстандагы саясий аба ырайына кандайдыр бир таасир этиши мүмкүн. Бул жагына эч ким чек кое албайт. Эмесе Райым Матраимовдун шайлоодо күчү канчалык экенин билгиңер келеби? Бул да өзүнчө феномен. Түндүк түштүккө карабай кызмат кыла турган балдарга акылына сат айтса, жортконго жонунан сыласа жаманбы? Албетте, сатып кеткендер келе алышпайт. Убактылуу алакалары үзүлгөндөр үрмүздү көтөрүп чыгышсачы. Кадр саясатындагы тармактар боюнча келсек, идиреги барларды көтөрсө, алар таасир жарата башташса, эмне кылабыз? Кызыгы убагында анда жакшылык көрүшкөндөр эрезеге жетишип, мамлекетти көтөрүүгө белсенип турушат. Жүздөгөн демилгелүү жаштарга жардам берип койсо, алар бардык тармактарда өсүп атышса, мунун өзү мамлекеттүүлүк үчүн секирик да, туурабы? Баса Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып бийликке отургандан кийин айтты эле го, Кыргызстандагы 90% кыйындар Райым менен мамилебиз бар экен деп. Анын сыңарындай бир уч элди бөлө да албайбыз. Баарыбыз бири-бирибиз менен көргөн жерден учурашабыз. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев өзүнүн партиясына Тилек Токтогазиевди кабыл алды. Экс-министр Тилек Токтогазиев Ата Мекен партиясынын мүчөсү болду. Бүгүн 23-июлда партиянын лидери Өмүрбек Текебаев ага тиешелүү күбөлүгүн тапшырды. Токтогазиев Ата Мекен партиясынын мүчөсү болгонуна абдан сыймыктанып жатканын билдирди. Анын айтымында бул Кыргызстандагы эң биринчи жана эң күчтүү партиялардын бири. Ал Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевдин режим менен күрөшкөн. Тарапташтарына көп ирет сын айтылганы менен партия жеке позициясын бекем сактап, демократия үчүн күрөшүп келген деди ал. Мен үчүн бул өзгөчө күн, туулган күндөр болот, үйлөнгөн күн болот. Мен үчүн бүгүнкү күндүн мааниси ошондой күндөргө тете символикалуу. Текебаев өз кезегинде Токтогазиевдин өлкөнүн саясий жашоосуна активдүү катышып, Октябрь революциясынын лидерлеринин бири болгонун, андан кийин Айыл чарба министри кызматын аркалаганын белгиледи. Эми ал өзүнүн саясий турмушун биздин партия менен байланыштырууну чечти. Ал өзүнүн 30 жылдын өмүрүн Ата Мекенге арнаганга даяр экенин айтты деп Текебаев баса белгиледи. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров эч ким вакцинаны бекер берген жок, вакцинаны кызылдай акчага сатып алдык. Бүгүн 23-июлда өлкө башы Садыр Жапаров Бишкектеги соода борборлордун биринде коронавируска каршы вакцина алды. Анда ал вакцина тууралуу тарап жаткан маалыматтарга элди ишенбөөгө чакырды. Социалдык түйүндөргө элге кайрылып, бул вакцина туура эмес, элге зыян алып келет дегендерге ишенбегиле. Аксакалдарга да кайрылам, элди антип адаштырбаңыздар. Вакцинаны эч ким кыйнап алдыртпайт, ар бир адамдын жеке каалоосу менен болот, деди президент. Вакцинаны Кытай тарап бекер бериптир, 70% эмдөөдөн өтпөсө мамиле кылбайбыз деп жатыптыр деген жалган маалыматтар тарап жатат. Буга ишенбеңиздер, эч ким вакцинаны бекер берген жок. Биз кызылдай акчага мамлекеттин, элдин акчасына сатып алдык. Миллиондон ашык вакцинаны сатып алдык. Ал эми 300 миң вакцинаны Кытай өлкөсү жардам катары берди. Албетте биз ыраазычылык айтышыбыз керек. Андан тышкары Орусиядан 20 миңден ашык вакцинаны сатып алдык. Ар бир адам вакцинаны алгыла, деди Жапаров. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Кыргызстандык спортчулар 24-июлдан тарта мелдештерге чыгат. Кыргызстандын спортчулары жана делегациянын мүчөлөрү 23-июлда Жапониянын Токио шаарында 32-чи жайкы Олимп оюндарынын ачылышына катышты. Өлкөнүн желегин ок атуу спортунун чебери Каныке Кубанычбекова менен суучул Денис Петрашов көтөрүп чыкты. Олимпиаданын оюштуруучулары гендердик теңчиликке байланыштуу тууну аял менен эркек көтөрүп чыксын деген эрежени киргизген. Бирок айрым мамлекеттердин желегин бир эле киши көтөргөн учурлар да болду. Олимп оюндарынын ачылышы 68 миңге ылайыкташкан стадионду болду. Бирок ага болгону 950 адам гана кирди. Дүйнөлүк лидерлерден 15 гана конок катышты. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда профессионалдык бокс федерациясы ачылды. Дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзубек Назаров, СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери Клим Тё жана коомдук ишмер Эркин Асрандиевдин демилгеси менен Кыргызстан профессионалдык бокс федерациясы ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка Орзубек Назаров маалымдады. Анын айтымында федерациянын максаты өлкөдө профессионалдык боксту өнүктүрүү, эл аралык деңгээлге алып чыгуу жана кыргызстандык мушкерлердин кызыкчылыгын, укугун коргоо болуп саналат. Биздин өлкө совет учурунда бокс мектеби менен таанылган. Азырдагы
дагы башка мамлекеттин спортчуларына атаандаш боло турчу таланттуу спортчуларыбыз бар. Аларга колдоо, уюштуруу жана материалдык жардам керек. Мамлекеттин чамасы чектелүү болгондуктан федерация көмөкчү болот, деди Назаров. Кыргызстан профессионалдык бокс федерациясынын президенти болуп Эркин Асрандиев шайланды. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Министр Аскарбек Жанбековдун образы кой жеген Карышкырдаева Кактус медиа сайтына айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жанбеков Кыргызстан азык-түлүк менен өзүн камсыз кыла албай турганын жарыя кылды. Болуптур, камсыз кыла албайт экен. Анда министр мырза кантип камсыз кылуунун чараларын көрбөйбү? Жогандай аракет байкалбайт. 6 айдан бери анын кылган жумушу Каракол шаарына өзүнүн менчик убойнун цехин ачып, бийлигине тайынып башка цехтерди жаптырып тынды. Себеби Жанбековдон башкалардын бизнеси жүрбөшү керек экен. Аны ойлогон чет өлкөдөн грантчы Насия келсе өзүнүн Рейна Кент жана башка фирмаларына котортуп ошолорду өнүктүрүп жеке байлыгын арттыруу. Аскарбек Жанбековдун андан башка максаты жок. Ал мурдада министр болуп иштей албай 6 айдан кийин бошогон. Себеби гранттарды жеп коюптур дегендей имиштер бар. Мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дегендей, ушинтип басса турса өзүнүн кожолугун ойлогон киши мамлекет эл үчүн иштеп бермек беле. Бул эми Карышкырга кой кайтарткандай эле да. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Каныша Жумалиева ката кетиргендер азыркы камалган чиновниктер. Мындай пикирди камактагы саясатчы Жеңиш Молдокматовдун жубайы Каныша Жумалиева айрым маалымат булактарына билдирген. Жолдошум бир да күн мамлекеттик кызматта иштеп казынага кол салган эмес. Ал ката кетирген жок, ак жеринен отурат. Ката кетиргендер азыркы камалган чиновниктер. Бир да күн мамлекеттик кызматта иштеп казынага кол салган эмес. Эркин элдин пикирин айткан үчүн абакта отурганы чындык үчүн гана болуп жатат. Молдокматов чындыкты айткан үчүн гана бүгүн камакта. Бийликтин кемчиликтерин айтуу кылмыш эмес, тескерисинче коштоп жүргөндөргө караганда сырттан айтылган сындар бийликтин ар бир кадамын курчутуш керек болчу. Жолдошум чындап күнөөлүү болгондо бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу кылмак эмесмин. Мен президентке кайрылмак эмесмин. Эгер акыйкат чечим чыгарса, түрмө менен азап чеккен бүгүнкү бийлик түрмө менен коркутуп, адам укугун тебелеп, биздин үйдү азапка салды. Жеңиштин камалышы жеке өзүнө эмес, үй бүлөсү дагы азап чегип жатат. Балдарыбыз атасына куса болуп жатат, дейт Жумалиева. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. 25 июлдан тарта Россияга ковид жок саякаттайм тиркемеси менен гана кирүүгө болот. Коронавируска ПЦР тест тапшыруу үчүн Жаран App Store жана Google Play интернет дүкөнүнөн COVID-19 жок саякаттайм тиркемесин көчүрүп алышы керек. 25 июлдан тарта Кыргызстан жарандары Россия Федерациясынын аймагында кирүүдө ПЦР анализин жыйынтыгын ковид жок саякаттайм уюлдук тиркемеси аркылуу көрсөтүүгө тийиш. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Россия Федерациясынын өкмөтүнүн 2021 жылдын 20 июлундагы 1998 буйругунда Россиянын аймагында Евразия экономика биримдигинин мамлекеттеринен абат үйүндөр аркылуу кирген чет элдик жарандар жана жарандыгы жок жактар ПЦР анализин жыйынтыгын тиркеме аркылуу көрсөтүү зарылдыгы тууралуу талап бекитилген. Анализ аталган өлкө аймагына кирүүгө 3 күндөн эрте эмес мөөнөттө жүргүзүлүшү керек. Россияга 3-чү өлкөлөрдөн Евразия экономика биримдиги мамлекеттеринин аймагы аркылуу транзиттик жол менен же бир аз тыныгуу менен киргендердин ПЦР анализи терс болсо жана Россияга чейинки маршрут боюнча билеттерди же отургузуу талондордун көрсөткөн шартта артыкчылык берилет. 2021 жылдын 1 сентябрынан тартып Азербайжандан, Армениядан, Беларустан, Казакстандан, Кыргызстандан, Молдовадан, Тажикстандан, Түркмөнстандан жана Өзбекстандан Россия Федерациясына абат үйүндөр аркылуу кирген чет элдик жарандар жана жарандыгы жок жактар үчүн өтүүдө тиркеме милдеттүү болот. Белгилей кетсек, Кыргызстандын чегинен тышкары жакка саякаттагандар үчүн ПЦР анализди 2 мамлекеттик лабораториядан тапшырса болот. Алар Бишкек шаарындагы улуттук вирусологиялык референс лабораториясы жана Ош шаарындагы вирусологиялык лаборатория. Ошондой эле ковид жок саякаттай маалымат тутумуна кошулган жеке лабораториялар жүргүзүлөт. Коронавируска ПЦР тест тапшыруу үчүн Жаран App Store жана Google Play интернет дүкөнүнүн COVID-19 жок саякаттайм тиркемесин көчүрүп алышы керек. Ал тест тапшырууга мүмкүн болгон жакынкы жердеги лабораториянын дарегин көрсөтүп берет. Лабораторияга барган кезде тесттин жыйынтыгын тиркеме аркылуу анын алуу ниетин билдирүү зарыл. Мындай учурда жаранга анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга макулдугун сураган бланк берилет. Бланктагы QR коду мобилдик тиркеме аркылуу сканерлеп алуу кажет. Жүргүнчү учардан мурда тиркемеден тесттин жыйынтыгын бир карап, мөөнөтүн текшерип коюшу шарт. ПЦР тести учарга чейин 72 сааттан эрте эмес убакытта тапшырышы керек. Учакка отургандан кийин жаран тиркеменин жардамы менен телефондогу QR кодду көрсөтөт. Булак Спутник Кейчи. Эл чындыкты билсин.
Кыргызстанда президенттин колдоосу менен Семетей Манастын уулу толук метраждуу көркөм тасмасын тартуу иштери башталды. Бул эл аралык долбоордун сценарийнин автору жана продюсери Өмүрзак Төлөбеков болуп саналат. Ал буга чейин ББКЖге берген маегинде долбоорду Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров колдогон деп айткан. Фильмдин режиссерлору Дархан Кожохан жана Эгемберди Бегалиев, ал эми аткаруучу продюсери Жолдошбек Жанжигитов, чыгармачыл продюсер Нурлан Мамакеев, оператор Айбек Жангазиев жана коюучу дизайнер Садыр Сагынбаев. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Жол кырсыктары көбөйдү. Ички иштер министри майы кызматкерлерин жумуштан кетирем деди. Кыргызстандын ички иштер министри Улан Ниязбеков ички иштер министринин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жана Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчилигин жол кырсыктары көп болуп жаткандыгына байланыштуу сынга алды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги билдирди. Ниязбеков Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгын жана Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын ишин кескин сынга алып, адамдардын жашоосуна жасаган ар бир кайдыгер мамилеси үчүн кызматкерлер ээлеген кызматынан гана бошотулбашы керектигин эскертип, аларга каршы кылмыш иши козголушу керек деди. Мындан ары силер үчүн нөөмөттө иштейсиңер, ар бир инспекторго жеке өзүнүн жол участоктарыңызды бөлүп бериңиз. Ар бир айылдын кире беришинде борборунда кызматкерлер иштеши керек. Министрликтин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бүт курамы, ички иштер органдары толугу менен жолго чыгышы керек. Түн ичинде жол жарыктандырууну жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте тез арада уюштуруу. Кыска убакыттын ичинде жол кыймылынын коопсуздугу жаатында радикалдуу өзгөрүүлөргө жетишпесеңиз, анда кетүүгө аргасыз болосуз. Биздин максатыбыз жарандардын өмүрүн сактап калуу. Бул менин сизге акыркы эскертүүм, деди Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин башчысы. Булак Кактус Медиа.